Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мен силерге кайрылып жатканым жүрөктү өйүткөн, жан дүйнөмдү ооруткан маселеден силерге кайрылууну туура деп чечтим. Бир канча жерлерде жүрөм, бир канча эл аралайм, той тамашада болом. Ошол жерлерде көпчүлүк адамдар айтат: сиз дайыма калпаңыздын башыңыздан түшүрбөй кыргыздын салты менен жашап келесиз. Эмне үчүн кыргыз тили боюнча эч кандай иш-чара жасабайсыздар деген мүнөздү айтышат. Мен ошол өзүбүз бүгүн сүйлөп жаткан эне тилибиз тууралуу айткым келет. Биздин кыргыздын тили, кыргыз тили аябагандай бай тил болгону унутта калып, диалектикаларды жоготуп, биздин кыргыз тилибизди түзүп берген бир еврейдин сөздүгүнө таянып жашап келебиз. Буга чейин бир канча кыргыздын чыгандары кыргыз сөздүгүн жаңылайлы, кошумчалайлы деген ураандар менен иштеди. Бирок эч бир адам аягына чыга алган жок. Касым Тыныстанов дагы ошо эле сөздүктү байыталы, диалектикаларды кошолу деген үмүт менен жүрүп репрессияга кабылды. Мен бүгүн айтайын дегеним, кээ бирки көп кабаттуу үйлөрдүн, кээ бирки жерлерде жаш балдардын ойноочу аянттарында отуруп калсаң, башка бир тилдерде сүйлөп, ойноп калышты. Ошол эле учурда ошол балдардын ата-энеси айылдан келген, жакшынакай өз тилинде сүйлөй алган ата-эне. Буга эмне себеп болду деп аны дагы көз чаптырсак, бала бакчалардын көпчүлүк пайызы башка тилде. Бүгүн кыргыз бир канча топко бөлүндү. Бир уучу европалашып, бир уучу орусташып, бир уучу арабташып. Бүгүн кыргыз деген бир ууч гана кыргыз калды. Кыргыздын салтын сыйлаган, тилин сыйлаган, жашоосун сыйлаган бир ууч гана кыргыз калды. Бүгүн мен ушул кайрылууда сезип турам, бир канчасы мага каршы чыгат. Аны да сезип турам. Бирок сезсем дагы бетке айткан заары жок. Мен түз кайрылууну чечтим. Бүгүн биз балдарыбызды илимдүү, билимдүү болсун деп башка бир тилдин мектептерине окутабыз. Ошол эле учурда биз кече эле басып өткөн тарыхыбызда айылдардан келип, чоң-чоң кызматтарда иштеп, бирок балдарын ошол тилдүү мектептерге, бала бакчаларга берип, кийин ошол адамдар пенсияга чыгып, өкүнүп калган көп учурларын уктук. Балдарымды кыргыз тил мектебине берсем болмок экен, мүнөзү башкача болуп калды. Үйгө кирип келсем туруп учурашышын билбейт. Бирөө келсе келиңиз дешти билбейт деген өкүнүчтүү аксакалдардын, энелердин сөзүн көп уктук. Бүгүн ошого карабастан, бүгүн дагы биз өз тилибизди чанып, башка бир улуттун тилдерин жогору тутуп калдык. Билесиздер, орус эли 100 жыл, 150 жыл башта француз тилинде сүйлөгөндөр өзгөчө көрүнүп, орус тилинде сүйлөгөндөрдү экинчи сорттогу адам катары эсептеп калышкан. Бирок алардын дагы чыгаандары чыгып, орус тилде пропагандалап, орусча сүйлөшүп отуруп, бүгүн дүйнөлүк тилге айланганы калды. Бүгүн биз башка тилде сүйлөсөк биринчи сорттогу адамбыз, кыргыз тилде сүйлөсөк экинчи сорттогу адам катары түшүнүп калдык. Кээ бирки атка минерлердин кабылдамасына барсаң, башыңда калпагың турса дагы башка тилде күтүп алат. Бирок кайсыл мамлекеттин министрине
же кайсыл мамлекеттин атка минерине барганыңды өзүң билбей каласың. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, биз бүгүн өз тилибизде эркин сүйлөп, башка улуттарды дагы дос тутуп, аларга дагы өзүбүздүн тилди үйрөтүп, алар менен дагы кошо бир аянтта ойноп кала турган мүмкүнчүлүктү түзүш керек. Мен башка тилди билбей калгыла, башка тилдин бардыгын таштап койгула деген жерим жок. Өз тилиңди билип, өз тарыхыңды билип, өз салтыңды билгенден кийин, анан каалаган элдин салтын, каалаган элдин тилин, каалаган элдин жашоо шартын үйрөн, тарыхын үйрөнө. Бирок өз тарыхыңды, өз тилиңди билсең, сенин жүрөгүңдө болуп көрбөгөндөй чоң күч пайда болот. Бүгүн биз мен кээ бирки тилинен чаң чыккан агаларыма, досторыма суроо берип келем. Кээ бирки улуттардын тарыхтарын тез мектеп айтып беришет. Бирок биз туу туткан Манас атабыздын тай атасы менен тай энесинин атын билбегендер бар. Алыс кетпейин, тай атасы менен тай энесинин, чоң атасы менен чоң энесинин атын билбегендер бар. Биз туу туткан Манас атабыздын айланасындагы эң жакын адамдардын атын билбейбиз. Бирок ошол эле учурда башка бир улуттардын керек болсо кошунасынын мышыгынын атынан берип билебиз. Мына ушул мени өкүндүрөт. Ошондуктан биз бала бакчалардын, башка тилдүү бала бакчалардын сөзсүз 50%-ын кыргыз тилдүү бала бакча кылышыбыз керек. Бири-бири менен түшүнүп, бири-бири менен дос болуп жашай турган мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Мектептерди дагы жарымын кыргыз тилде, жарымын башка тилде жүргүзүшүбүз керек. Мына ошондо биздин достук чыңалат. Бири-бирин түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ошондо чыныгы күчтүү мамлекетти курайбыз. Кыргызда сөз бар. Тил жоголсо, эл жоголот. Бүгүн тилибиз жоголо баштады. Бүгүн бул кийимдин кийими десе паланчанын кийими, бул кийимдин кийими десе түкүнчөнүн кийими. Эмне үчүн мындай тамак жеп атасың десе паланча ушун жейт. Керек болсо бирөө оң колуна саат тагынат, билесиздер. Бүгүн кыйындардын көбү ошону туура оң колуна саат тагынып калышты. Аны мен атын айтпасам да жакшы билем. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, Байдылда Сарнагоевдун жакшы ырсабы бар. Кыргыз деп келдим дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн. Кыргыз болуп келип, кыргыз болуп кеткенден Аллах Таалам адаштырбасын. Бири-бирибиз менен кыргызча сүйлөшкөнгө аракетти баштайбыз. Kırgızım oylonçu, eski cebe, ene tandın aytkanın eski debe. Tarıқты sen tar satıp salganın menen, tangdayına saylat eski cebe. Kakşap gelem do ketip baldarına, kargış sözkö kabılıp kalbağla. Vurmaladık tildi dep kaytip aytam, uyalbay urpaktarga arkamdağı. Tilsiz eldin tukumu kurut bolgon, tilin sактап kalgan el ulut bolgon. Ata saltın muraсын unutkandar, akır tübü türülöy duduk bolgon. Çekit emes, çekçeygen ütürdöymün, çağılganda yırlarda bütürböymün. Kaydan çıkkan akın dep turasın bı? Kırgızmın men kırgızca köpüldöymün, ılaylangan su menen aksаңдағы, ырысыңа түкүрүп жатсаңдағы, кыргызмын деп калпакты булгалайсың, канга сиңген тилиңди
тилиңди сатсаң дагы, ташты сыгып тарыхты төккүм келет. Тилимди мен туу тутуп өткүм келет. Эне тилин эсирип чангандарды эне тилде ашатып сөккүм келет.